Biz subhanallah namaz okuyuz. Namazыбыз бұл дисциплина, тарбия, ордына қояды. Еш нәрсе, ал сен аны ешкім заставить ете алмайды. Қаласаң оқу айланайын. Қалабайсың оқу айла қой. Сен оқуғыла деп айттым ба мен? Айттым ба? Жоқ, айтқан жоқмын. Ал сенікі ошон үчүн барсаң, кимдин намазы жакшы болсо, кыямат Алланын алдына барганда намазы биринчи суракка салынат экен дагы, жакшы болсо башка нерсе бар, жакшы болуп кетет экен. Намазың жок болсо бүттү экен да. Ай коем, тияка барганда банкрот болбойын десең, намаз окуй бер. А мага баары бир десең, суган бай эле кашаң жеп жата бер. Эч ким заставить этпейт сени. Болгон нерсеси мына бул жашоодо принцип. Жашоодо адам баласы өзүнүн принципи болуш керек. Адамдын жолу болуш керек түзүлгөн. Мына Рамазан келет, мына Шабан айы кирди. Кудайым буйрса, мына Шабан 2-чи ай кирди. Мына бир айдан кийин 18-нде Кудай буйрса орозо. Орозого даярданып, ох, машалла, орозо келип атат. Кудай буйрса, ооз ачтырайлы, ооз жаптырайлы. Иншалла адамдарга жакшы мамиле, так садака фитир даярдап коеюн. Так зекет байлыгыңар болсо, кой орозодо берсек, зекетти орозодо бере турган болсок, соо көбүрөөк болот экен, жакшыраак болот экен деп. Так, канча кой бар кемпир сана? Деп, бир көчөр, так 41 экен. А болду. Зекет бере турган болуп каптыр деп туруп, 40тан бир коюн экен, барып туруп бир кедеген малга колуна карматып, мына айланайын. Мына зекетим, мына айлана болду. Кудай, көрдүң мына. Амин. Болду. Эми субхану бай болсоң, зекет берет экенсиң. Бай болсоң ажылык кылат экенсиң мынакей. Бай болсоң ажылык кылла, бай болсоң умра кылла. Ал дагы өзү аль-хаджу машаккатын деп пайгамбар айтат. Ажылык бул машаккат дейт. Адамды тарбиялайт экен сапарлар. Адамды сапар тарбиялайт экен. Үйдө эле отуруп эле зона комфорттон чыкпагандарчы нүүне болот аларчы. Алар жашоодо эч кандай эмеси жок болуп айтып аткан лузерлер пайда болот. Курсагы ток адамдар, аны болду, нормально, болду. Деп эле курсагын ток эле, мынтип эле баш эч машакат көрбөсө жашоодо, бирде оор, бир жакшы болбосо, анда адам баласы өспөйт эч качан. Буяк май басып кетет. Мына жашообузда мына ушул нерсени мынтип багытка бизге берип койгон. А калган жагынан үйдү кургула. 5 этаж куруп алгыла.